Баткен шаарындагы Борбордук мечитте жеке ишкерлердин колдоосу менен оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Мечитте заманбап шарттар түзүлүп, ичи жана сырты толугу менен кооздолуп, килеми жаңыланды. Мечиттерибиздин, ошондой эле медреселерибиздин ушундай дааратканалары заман талабына ылайыкташтырылып, жасалып, оңдолуп жатат. Анан негизгиси туура баягы биздин ошол мечиттерибиздеги дааратканаларга демөөрчүлүк кылгандар ошол эле мечиттин жамаатынан болушат негизи. Анан өзү негизи дагы мындай динибиз шариатка алып караганда дагы ислам дини боюнча ат-тухуру шатрул иман деп пайгамбарыбыз куттуу хадистердин биринде тазалык имандын жарымы деп айтылат. Демек бул ошол кайсы бир мечиттин дааратканасы таза болсо, демек ал мечиттин ыйманы толук ыймандуулар деп айтсак да мындай болот да. Анан кайсы бир мечиттин дааратканасы мындай жийиркеничтүү болсо, анда ал мечитте ошол пайгамбардын хадисине ылайык ыйман анча суз эмес болуп калат деп дагы жыйынтык чыгарсак болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элдерибиз бул нерсени хадисти туура түшүнүшүп, бүткүл ошол Баткен облусу боюнча дааратканалар, андан сырткары айлана чөйрөнүн мечиттин төгөрөктөрү дагы актоо, сырдоо, тазалоо иштери өтүп турат. Бизде бул боюнча айда бир жолу же болбосо кварталда бир жолу ушундай актоо, сырдоо иштерин биз дайым уюштуруп турабыз. Ошондой эле мечиттин жанына жаңыдан даараткана курулду. Ал Бишкек шаарындагы Махмуд Кашкари мечитинин дааратканасынын көчүрмөсүндөй курулуп, заманбап типте бүткөрүлдү. Бүгүнкү күнү биздин Баткен шаарынын Борбордук мечити Аллага шүгүр өтө бир заманбап деңгээлге келип, Борбордук мечитке даараткананы жаңыдан куруп, дааратканабыз дагы өтө бир заманбап деңгээлде курулуп бүттү. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол курганга жардам бергендердин баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Айта кетсек, заманбап дааратканабыздын баасы 8 миллион төгөрөгүндө болду. Бул даараткананы ошол Бишкектеги Махмуд Кашкари мечитинин дааратканасынын копиясын алып, ушундай кылып салдык. Бүгүнкү күндө ошол даараткананын баардык жабдыктары өтө заманбап, өтө бир акыркы деңгээлдеги, өтө жакшы даараткана курулуп бүттү. Ошол дааратканага баардык салым кошкондордон Аллахым ыраазы болсун. Андан кийин мечитибиз дагы көп жылдан бери ремонт боло эле келеди. Бүгүнкү күндө мечитибизди дагы ушундай бир жакшы ремонт кылдык, Кудайга шүгүр. Эң биринчи ошол астыга теплый пол кылдык. Ага бир 1,5 миллион төгөрөгүндө акча кетти. Анан килемибизди дагы Туркияга заказ берип, ошол акрил деген килемдер бар экен. Бүгүнкү күндө ошол эң жакшылардан заказ берип, килемди дагы жаңыладык, электр жабдыктарын бүт жаңыладык. Анан дуалдарын жаңыладык, кондиционер койдук, сыртыны дагы краскаладык. Баардыгы биригип бир 7 миллиондон төгөрөгүндө мечитибизге дагы акча каражат кетти. Бүгүнкү күнү ошол мамлекеттин дагы талабы, биздин муфтияттын дагы талабы, мечиттердин дааратканалары жакшы болсун, мечиттерибиз жакшы болсун, таза болсун деген талаптардын негизинде биз дагы Кудайга шүгүр мына бир жылдын төгөрөгүндө ушундай ремонтторду жасап, бүгүнкү күндө ошол мечитибиз дагы элге кызмат кылып атат. Дааратканабыз дагы кече жума күнү ачтык, элге кызмат кылып атат. Баардыгы биригип даараткана менен мечитибизге бир 15 миллиондон төгөрөгүндө акча кетти. Белгилей кетсек, Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Замир Кары Ракиев жалпы аймактардагы мечиттерге тазалыкты сактоо жана ыңгайлуу шарттарды түзүү тапшырмасын койгон. Ага ылайык жерлердеги мечиттерде да оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Айбегим Набиева, Абдулламит Абдуманнап уулу, Баткен жаңылыктары.